достор, бизге байыркы ата бабалардан калган баалуу мурас, комузу жок кыргыз элинин маданиятында, тарыхында элестетүү кыйын. Комуз өрүк, жаңгак, ак чечек, тал терек, карагай, арча сыяктуу мөмөлүү жана мөмөсүз токой жыгачтарынан чабылат. Комуздун жалпы узундугу 85-90 сантиметр болот. Түзүлүшү боюнча кулагы, башы, мойну, кылы, чарасы, көзөнөгү, куткуну, тепкеги жана дагы капкагы болот. Анда эмесе бүгүн биз комуз үйрөнүүнүн биринчи сабагын баштайбыз. Достор, баарыбыз кунткой бугабыз. Бизге комуз чертүүнү эң жөнөкөй өзгөчөлөнгөн ыкма менен заманыбыздын залкар комузчусу Зайнидин Иманалиев ага үйрөтөт. Достор, көңүлдү жакшы буруп, жалкоолонбой чогуу үйрөнөлү. Анткени ата мурасты аздектөө ар бирибиздин милдет. Музыкалык сабатта ар кандай узундуктагы 7 нота бар. Музыкалык сабатта. Бүтүн нота муну 4 деп созот. Жарым нота муну 2 созот. Чейректик нота ортосу боёлуу. Бул 1 созулат. Ошондой эле желектүү ноталар да бар. 8-дик, 16-лык 2 желеги бар. 32-ликтин 3 желеги бар. 64-лүк нотанын 4 желеги бар. Биз бүгүнкү сабакта эң жөнөкөй үйрөнгөнгө ыңгайлуу чейректик нотаны алабыз дагы ошо чейректик нота менен комуз үйрөнүүгө аракет кылабыз. 1 кылка нота. Кайсы нота менен үйрөнө турган болдук? Чейректик нота менен. Бардык нерсенин биринчи башталышы оор. Комуз үйрөнүүдө негизги 3 талап бар. Үчөөнө жакшы көңүл бөлсөңөр, жеңил үйрөнөсүңөр. Анан оңойлуу болуп калат. Биринчи талап. Сол кол. Сол колдун манжыларын сам менен белгилейбиз. Сам менен белгилейбиз. Сөөмөйдү. Bir деп, өзүнө биринчи болуп турат. Сөөмөйдү 1 деп. Ортомду 2 деп. Аты жокко кийинчерээк илигишебиз. Аты жок 3 да. Анан 4-үнчү манжа бул чыпалак. Чыпалакты 4 деген сан менен белгиледик. Эстеп калгыла. Биринчи талап, достор, сол колдун кыймылы. Сөөмөй 1, ортоңку кол 2, чыпалакты 4 деп белгилеп алабыз. Сол манжанын айтылышы болбосо ар бир нотанын алдында сөөмөй, ортон, чыпалак деп жазып жүрө албайбыз. Силерге оңой да болот. 1, 2, 4. Сөөмөйдү эмне атадык? 1. Ортонду? 2. Чыпалакты? 4. Эми экинчи. Экинчи талап. Экинчи талап. Оң колдун кыймылы жана нотанын шилтөө эрежеси. Экинчи талап болсо, достор, оң колдун ыкмасы. Кана комузуңарды колуңарга алгыла. Достор, комуз чертүүнү үйрөнүүдө эң алгач аспапты түз кармап олтурууга көңүл буруу керек. Жерге жана олтургучка олтуруп чертсе болот. Комузду черткенде ылды үйдө чертебиз. Баарыңар колуңарды жазгыла, колуңарды мындай алгыла, комузга тигизбей. Сөөмөйдү чала жапкыла, чала жумгула.
Söymey menen ıldı şilteybiz. Ildı söymey menen şilteybiz. Al emi öýde barmak menen şilteybiz. Erezas uktagarby? Ildı söymey menen, öýde barmak menen. Bul oň goldun kıymılın jasadık. Emi notanın erejesi. Emi biz nota götöbüz. Mana momunu nota deybiz. Notalık ıstanga je notalar жазуу сызыкка коюлган белгини, музыкалык үндөр жазыла турган белгини биз нота дейбиз. Эми ушул нотаны кандай чертебиз? Нота турат. Эгер ушул нотанын үстүнө нота таякчасын койсок, üstüne koysak, anda ıldıy çabılat. Kana, çoğu benim kolumda karap dururlar, çoğu çertebiz, ıldıy karay. Ildıyı kaysı kolmen çertmeyelek? Tayak kayakta turat üstüne oturat, ıldıy. Toktop duruşu boyunca. Düşündük mü? Eğer tayak notanın aslında olsa, biz öýde tartabız. Öýde kaysı men tartatılak? Barmak öýde tartıla. Эсибизде болсун, нотанын таякчасы өйдө жагында болсо анда ылдый чертилет. Ал эми төмөн жагына жазылган болсо достор, өйдө чертебиз. Üçüncü талап. Üçüncü talap ушул болду. Sol koldu adaştırбай öz ordu menen basış, almaştırбай көрсөтүлгөн манжа менен. Анан notanın көрсөтүлгөн таягына карап, kol çiltemey. Üçüncü талап достор, нота менен колдун байланышы. Mana эми биz азыр сүрөткө киребиз. Эми комуз чертүүгө киришели. Bir eskертүү катары жазып коеюн. Sömöy 1, orton 2, çıpalak 4. Düşündük mü? Eğer de notanın üstünde bolsa, tayakça ıldıy şilteyiz. Şöyle tavus mı? Eğer de tayak aldığında bolsa, anda öýde. Kıskartıp aytkanda sömöy 1, orton 2, çıpalak 4. Tayak üstünde olsa ıldıy, tayak astında olsa öýde şilteybiz. Düşündük mü? Достор, унутпайбыз. Сөмөй 1, ортоңку кол 2, чыпалак 4. Нотанын жазылыш ыкмасына карап, таякча өйдө болсо ылдый, төмөн жагында болсо өйдө чертебиз. Mana biz hazır ortondu taap alalı. Biz ekinci muğun nasihat deyen güy gelgen yerden hazır ekinci muğunu tababız. Akırın sıdırıp gelgile. Hazır men çertip bütöyüm, onu tapkıla. Görmü? Baskan kıl menen ortoku boş kıl okşoş. Düşünüp atasın mı? Kara tapkılaç, komus menen karap. Akırın sındırıp güleyiz. Mana oşa sizler tapkan jerge toçka koyolu. Orton menen basıp atasınlar mı? Orton. Mana biz bir jerge 2 degen san koyduk. Emi ortondan öydürök, tuşunda koldu sömöydü biraz çoyup, sömöydü baskılaçı. Mana bu jer sömöy. Sömöydü kançı dedi gele? 1. Emi çıpalaktı baskılaç birinci kılı çıpalağın Birinci yılın çıpalağın. birinci kılı çıpalağın belgilengen yerden baskıla. Belgisi var mı koldularda? Taptık mı? Mana alısıra kılıp bu jerge çıpalaktı koyulu. Gördüler mü? Mana sömöy, orton, çıpalak. Taptık mı ordun?
Комуздун биринчи кылына ортоңку колду 2 деп, сөөмөйдү 1 деп, ал эми чыпалакты 4 деп белгилеп алдык. Эми бул биринчи кыл. Мына бобуркел биринчи кыл. Андан ортоң кылды биз экинчи кыл дейбиз. Эгүздүн күнү 3-чү кыл дейбиз. Мына бобуркел экинчи кылдын сөөмөйү, бул экинчи кылдын ортону, бул экинчи кылдын чыпалагы. Эми чертип баштайбыз достор. Көңүл бургула. Биринчи кылдын сөөмөйүн баскыла, экинчи кылдын сөөмөйүн баскыла, биринчи кылдын ортонун баскыла. Биринчи кыл. Экинчи кылдын ортонун баскыла. Бастыкпы? Басып атасыңарбы? Эми биринчи кылдын чыпалагын баскыла. Экинчи кылдын чыпалагын баскыла. Бастыкпы? Түшүндүк. Эми чертип баштайбыз азыр комузду. Мына бул кадимки эле 3 кыл. Ал эми үстүнкү 3 кыл сүрөт болуп калды. Туурабы? Сол колдун басуу эрежесине айланып калды ал. Сол манжылардын эрежеси. Биз кайрадан 3 кылды чийдик. Биз биринчи нотаны чертип баштайлы. Көрүнүп атабы? Кайсы кылда турат? 1, Биринчи. Кайсы кол менен баштайт? 2, Биринчи кылдын ортонун баскыла. Калганарын кой бергиле. Биринчи кылдын ортонун баскыла. Эми кайда чабабыз? Билбейбиз. Нота турат. Каяка чап дейт? ылдый. Ылдый. Кана биринчи кылдын ортонун чогуу менин колум менен басып турдукпу? Чогуу чертебиз азыр. Менин колум менен караганда мен шилтеген чогуу чертебиз. Бул биринчи нотаны черттик, Мына бобуркени 1 деп белгилеп коюп, биринчи жолу ушуну чертпедикпи? Унутпайбызбы? Дагы нота койдук. Кайсы кылда? Биринчи кылда. Биринчи. Кайсы кол менен баштайт? Чыпалак. Баскыла биринчи кылдын чыпалагын. Дагы эле бергесиз, биринчи кылдын чыпалагын бастыкпы? Каяка чертейт? Өйдө. Менин колум менен тегиз. Так, экинчи нота болду, Ортонду бастык, чаптык, чыпалакты басып өйдө тарттык, Мына баркини экинчи деп коелу. Түшүнүп атасыңарбы? Элден мурда ортонду бастык, эмне кылдык? Чаптык. Ылды чаптык. Экинчи Чыпалак. чыпалакты бастык, өйдө тарттык. Кана кошуп чертебиз. Дайыр туруңлар, чогуу менен. Кайра баштан. Экөөнү эле черттик, Эми үчүнчүсүнө баралы. Кайсы кылда турат? Экинчи. Кайсы кол менен баштайт? Сөөмөй. Мына экинчи кылдын сөөмөйү. Муну каяка чабабыз? Билбейбиз, Азыр билип коебуз. Каяка чабат экенбиз? Экинчи ошо сөөмөйдү менин колум менен чогуу. Биз үчүнчү нотаны черттик, Мына бобуркене үйүстү коюп коелу, чаташпайлы. Кайра баштан кеттик, Чогуу чертебиз, кайра кеттик. Токтогула, ошо эле экинчи кыл. Дагы сөөмөй. Бирок муну биз өйдө тартабыз. Кана кеттик. Мына 4-чү нота дагы эле, о 3-түн жанында 4-тү коюп коелу. Бир колду 2 жолу черттик. Колдон чаташпагыла. Кайра кеттик. Шашпай, Шашпагыла, чыпалак, сөөмөй. Кайра тартабыз. Дагы экинчи кылдабыз. Көрдүңөрбү?
kıldı kuvalap çertemiz. Anan mancanı kuvalap çertemiz. Ekinci kılda bolgon menen kaysı olmasa turam oldu? Orton. Kayaka Ildı. baskılı ekinci kılın ortonun ıldı. Davir jolu tegiz. Davir jolu. Ekinci kılın ortonun baskanımızı onu 5. nota oldu ya. Unutkan yokmuş bu. 1, 2, 3, 4, 5. Baştan gittik. İyi. Çertesiz. Muşella notanın özün balдар. Dağılı ikinci orton bunu öydü tartabız. Kayra başa çertemiz. İyi. Düşündüktü mü? Mana bu üzerge 6. nota oldu. Çıpalak. Sövmey. Sövmey. Orton. Orton. Öyle. Yemi 7. nota. 1. kılga düştük. 1. kıl çıpalağın baskıla. Bastık mı? Ildı çabamız. Yem baştan beri çerteli. Baba bir kıl koldu kuvalap çertseler, kol menen kıldı kuvalap. İyi. Şaşpağla. Benim kol menen Danyar menen çok çet görgülüç. Andan keyinkisin. Qaysı kılda turat? Qaysı kol? Bir. Kayakka çertemiz? Ildıydı. İyi, çertkile. Birinci kıldın Çıpalağı. çıpalağı. Kayakka? Iydı. İyi, öydü. Kana, ökünü koyup çertemiz. Söğeme çıpalak. Yemi jalan 1. kılda çertemiz. Nota gövöydü. Gördün mü oğuzcu? 4 nota, 4 ötün okşoş. 1. kıldın ortanın baskıla. 1. ortanın bastılar mı? İyi, ıldı. Gayra tartavız. Çavavız. Gayra tartavız. Şöyle sağır mı? Baştan geldik bir yalan iyi. Ekinci kılga çıktık. Ekinci kılda söylemeyin baskıla. Ildı. Başa bir çerteli iyi. En baştan beri karaya geleli. İyi. Dairasmış, cayrak çerteli. Görmüyor mu? Bu ıldı çabıldı. Mektepte süylem yazganda, süylemini başlaganda tamamga gelet. Süylemini başlaganda tamamga gelet, can süylemge. Kiçine tamam, çoğun tamam mı? Çok tamam. İyi. Osa siyaktıra bu süylem büttü. Kayra can süylemdi, ıldı çap başlayız. Düşünüyor mu? Munda ıldı çap toktoduk bile, kayra ıldı çap başlayız. Kayra baştan gittik. İyi. Dostор, шашпай, жазып алгыла.
Men sizler çertip turgan, men ırdap göröйүн. Emnenin içine çıkkar ekemiz, çok çertip ırdap göröйүn. Niye? Sizler çertip men ırdap berem. Tolgoy tartkan kılar kan, torgaş kattın germesi. Uqtuңар bile. Bu bir sabi iki kaytalanat. Kaytıroo degen belgi var. Tikesinden koyulgan, koyulup. İçinde koş çekiti olsa, bu kaytıroo belgisi. Ha kayısından bir kaytıraydı. Anı ikinci oşondoy içinde koşsuğu var, iki koş çekiti var, iki sızıkta araş gerek. Bana başına koyduk. Gördüңөр mü? Bunu çertebіз, ayağına gelebіз. Kayra bundan başlap kaytalap gelip kayra çağız. Süzük mü? Ek jol çertebіз. Tolgoy tartkan kılar kan, torgaş kattın germesi, topcıyında sayragan, tok toğuldun gervezi. Демек, кайталоо белгиси да коюлду. Эми үйдөн шашпай чертүүгө киришели. Бул үйгө тапшырма, достор. Bul ulu demokrat akın, ulu komuşçu, ulu ustad Тоқтоғұл Сатылғановтың Кербези деген шығармасы. Ошол Тоқтоғұлдың кербезин екі айырып тоқтоп туралдағы Тоқтоғұлдың чоң кербезин угалы. Мына Данияр дагы ушул эле ноото менен баштаган комузчулукту. Аракет кылсак, батыр эле экен. Ушул Токтоғулдун чоң кербези менен жыйынтыктайлы. Эмки сабакка чейин ушул эки сапты эки кайталап тактап чертип келгиле. Мындан аркысын кийинки сабакта улайлы.